Мен макулмун. Аялдарга азыр жеңил эместигине макулмун. Кандай десек да, көп жоопкерчилик аялдын мойнунда. Үй-жай, жашоо, балдарды тарбиялоо, күйөөсүнүн, туугандарынын, коомдун жана өзүнүн алдындагы милдети. Баары бир нерсени каалайт, талап кылат, күтөт. Баарына кайсы бир нерсе керек. Аял башынан өзүн курмандыкка чалуу үчүн жаратылган. Жакындары үчүн уйкудан калып, курсагы тойбой жүрө алат. Жакындары үчүн өзүнө эң керектүү нерседен баш тартууну билет. Коомдун жыргалчылыгы үчүн өмүр бою бактылуудай түр көрсөтө алат. Ата-энесинин тынчтыгы үчүн өз азабы жөнүндө унчукпай кое алат. Эмне үчүн экенин өзү да билбей, көпкө чыдап күтө алат. Бирок эмнени экендиги түшүнүксүз. Качандыр бир күнү адамдардын баары күтүлбөгөн жерден түшүнүп, аны баалап, колуна көтөрөт деп күтөбү? Бирок тилекке каршы андай болбойт. Анткени эгер адам унчукпай чыдап, ошол эле учурда ичине көп кайгы менен дооматын жашырса, мындан эч качан пайда чыкпайт. Ал эми аялдын эң чоң катасы мунун баарын башка адамдар үчүн кылганы. Аны этибарга алышы үчүн кылганы, аны кадыр-баркына жараша баалашары үчүн аракет кылганы, кимдир бирөөгө ушуну далилдөө үчүн аракеттенгени. Мунун баары болбогондо өзүн аяоо сезими пайда болот. Ал улам кайра чыдап жана азап тартат. Эмне кылуу керек? Кандай кылуу керек? Мындай абалдан чыгуунун бир жолу бар. Баарын адамдар үчүн эмес, бир гана жараткандын ыраазычылыгы үчүн жасоо. Ошондо жараткан аялдын ар бир кылганына жакшылык берет. Алланын ыраазычылыгы биринчи орунда болгондо, ал мындай аялды балдардын, күйөөсүнүн, ата-энесинин, коомдун алдында чексиз баалуу кылат. Эгер аял Алла ага ыраазы болсун деп туура жолго түшсө, анда Алла Таала аны курчап турган баардык нерселерге береке берет. Мунун өзү чыныгы вертикалдуулук.